Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз бул телевизиондук форматта даректүү тасмаларды кандай тартса болот? Ал үчүн эмнелерди биз билишибиз керек? Өзүбүздү съемка учурунда кандай алып жүрүш керек? Кандай сценарий жазсак болот? Мына ушул тууралуу мен сиздерге айтып бермекчимин. Биринчиден, бул телевизиондук форматтагы тасмаларды, даректүү тасмаларды тартыштагы кыйынга турат. Эң башкысы, бул жерде сен тандап алган темаң менен каарман болуп эсептелинет да. Телевизиондук форматтагы даректүү тасмалар эмнеси менен айырмаланат? Жөнөкөй мындай автордук фильмдерден, башка жанрдагы даректүү тасмалардан эмнеси менен айырмаланат? Мына ошол жөнүндө дагы айтып кетейин. Биринчиден, бул айырмасы, биз ошол телевизиондук форматта көбүрөөк маалымат беребиз. Көбүрөөк түшүнүктүү маалымат беребиз. Ошондой эле биз болсо кадрдын сыртында сүйлөгөн сөздөрдү да кошушубуз керек болот. Көрүп аткан көрүүчүлөргө түшүнүктүү форматта фильм жаратуу болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн, биз даректүү тасмаларды, автордук даректүү тасмалар жөнүндө дагы айтып кеткенмин буга чейин. Автордук даректүү тасмада кадрдын сыртында сүйлөгөн сөздөр жок. Биз көбүнчөсү ошол болуп аткан окуя аркылуу, кадрлар аркылуу биз көргөзүп атсак, бул эмне болуп атканын кадрлар аркылуу көргөзүп атсак, ал эми телевизиондук форматта болсо биз ошол айтып берүү, кадрдын сыртында үн коштоп айтып берет да. Мисалы үчүн, биз мындай силерге мисал катары айтып берейин. Бул телевизиондук форматтагы даректүү тасмага дагы сценарий жазган дагы оңойго турат, жакшы да. Сценарий жазып алсаң, сенин ошол съемкаң дагы ошол сценарий боюнча тартылса, сага дагы бир ийгилик жаратып, иштегенге, кийинки монтаж жасаганга дагы оңой жана ыңгайлуу болот. Биринчиден, ушул телевизиондук форматтагы даректүү тасмага сценарий жазуу, бул сен башынан баштайсың, эмне жөнүндө болуп атат, же каарманың ким, мына ошолор жөнүндө жазып алып туруп, баардыгын кайсындан баштап жазасың, ошонун баардыгын өзүңө баракка атайын сценарий кылып жазып алыш керек. Кимден ким сүйлөйт, кайсыл интервьюларды аласың, эмне жумуш жасап атканың ошол каарманды тартасың, кайсыл жумушта иштейт, андан кийин жумуштан кийин эмне жумуштарды аткарат, мына ошолордун баардыгын жазып алыш керек дагы, кагаз бетине жазып алып, андан кийин гана ошол сен эгерде бир каарманыңды тандап алсаң, ошол каарман менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин соң тартып башташ керек болот да. Андан кийин бул ушул телевизиондук форматтагы фильмдерде жаратарда дагы атайын ушул оператор менен дагы сүйлөшүп алыш керек. Кандай формада тартыңар керек. Себеп дегенде, ошол сценарий жаратканда эң башкысы унутпаш керек. Бул үн коштоо, сырттан үн коштоо болот. Бул орусча айтканда закадровый голос деп коет. Бул закадровый ошол голосто болсо, үндү ким окуйт. Мына ошолго дагы кандай тексттер керек, ошол дагы фильм тартыла электе эле жазылыш керек болот да. Бул сен ошол даярдануу убакта эле, бул фильмге даярдануу убакта сен ошол сөздөрдүн баардыгын жазып чыкканыңда, мисалы үчүн айталы, бир улуу инсан жөнүндө тартканыбызда дагы ошол инсандын өмүр баяны менен баштайбыз, же ошол инсандын кичинекей убагындагы жашап жүргөндөгү, кайсыл жерде окугандыгы, ошол жөнүндө жазылган болсо, мына ошол жактан баштап ошол үн коштоого кандай кадрлар керек, ошол үчүн эмне кылыш керек, мына ошолорду дагы башынан жазып чыгабыз. Сценарийде үн коштоо сөздөр кетет, ошол үн коштоодо кайсыл сөздөр кетет, мына ошонун жанында визуалдык эмнелерди көрсөтөбүз. Мисалы үчүн, сен каармандын жазуучу болсо отуруп алып калем менен жазып атканы, же каарманың болсо кандай десек, комузда ойногон болсо, анда комуз менен ойноп атканда кайсыл үн коштоолор болот, кандай сөздөрдү кошосуң, мына ошолорду дагы баардыгын ойлоп таап жазып чыгыш керек болот да. Себеп дегенде, бул дагы эң чоң ролду ойнойт, бул даректүү ушул телевизиондук форматта фильмдерди тартканы. Андан кийин кийинки этап бул ошол даярдануу убактан кийин съемка учуруна.
Съемка учурунда эмнелер керек болот? Съемка учурунда сөзсүз түрдө ошол башында эле айтып кеткендей камера сөзсүз, жарык берүүчү приборлор, ошондой эле үн жаза турган атайын дүн жаса турган дагы приборлор керек болот. Ошондуктан биз бул жерде атайын баягы айтып аткан режиссердук планды дагы бул жерде колдонушубуз керек болот. Режиссердук планда негизги нерсе бул ошол ар бир күнүңө керектүү, сага керектүү нерселерди тартып алганга ошол ар бир күнүңдү пландап жазып алышың керек болот да. Себеп дегенде бул жерде эң башкысы ошол план менен сен кетсең, сага дагы кийинки тарткынга оорчундуктарды жаратпайт да. Андан кийин сөзсүз түрдө эгерде сен архивтерди колдоноюн десең, бул архив деген эмне? Мурунку убактагы ошол бир каарман жөнүндө тартып атсаң, ошол каармандын өзүнүн балким өздүк архивтери бар, үйүндө сүрөттөрү же видеолору, өзүнүн балдары тарткан же башкалар келип тарткан же телевидениядагы же радиодогу же гезиттерде мына ошол архивтерди да чогултуп, бул дагы чоң ишке турат да. Ошол архивтерди да чогултуп бир изилдөө жүргүзүп, ошол каарманыңды айтып берейин, ачып берейин десең, мына ошол архивтерди да колдонго аракет жасаш керек. Булар архивтерди колдонгондо да туура колдонгонго аракет кылыш керек да. Себеп дегенде архивтер көп болгондо дагы аларды кайсыл жерге коесуң, эмне кыласың, мына ошону дагы даярдануу убагында, ошол съемкага даярдануу убагында дагы колдонгонго аракет кылыш керек болот да. Андан кийин улам ушул архивтердин эң башкы нерсеси дагы ошол керектүү монтажга дагы керектүүлөрүн тандап чыгыш керек болот. Бирок бул архивтерди азыр сен даярдануу учурунда архивтерди даярдап алсаң, андан кийин монтаж убагында сага өзүң керектүү нерселерин алып туруп, кыскартып, өз ордуна коюп алсаң болот да. Сөзсүз түрдө ошол биз каарманыбыз жөнүндө тартып аткандан кийин ал каармандын өзүнүн өздүк материалдарын, сүрөттөрүн, өздүк видеолорун, өзү жөнүндө болгон маалыматтардын баардыгын чогултуп алсак, бизге эле жакшы болот да. Ошол даярдануу убагында сөзсүз түрдө ушул нерселерди чогултуп алыш керек. Мына карасаңар дагы бир жолу айтып кетейин. Биринчиден бул сөзсүз түрдө сценарий жазыш керек. Үн коштоо боюнча ошол диктор деп коебуз, диктор эмне сөздөрдү сүйлөйт? Ошол диктор сүйлөп атканда визуалдык жакта кандай кадрлар кетет? Мына ошолорду дагы бүт баарын жазып чыгыш керек болот. Экинчиден ошол каарманга тиешелүү материалдар телевиденияда болобу, радиодо болобу, өзүнүн материалдары болобу, гезиттерде болобу, деги эле ошол медиа жагында болгон, жаатында болгон материалдардын баардыгын колдонгонго аракет кылып, ошолордун баарын тактап өзүбүзгө алып алышыбыз керек. Үчүнчүдөн ошол изилдөө жүргүзүш керек. Ошол каарман боюнча, ошол тема боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп, кайсыл тарабынан көрсөтсөң болот, оң тараптарын, терс тараптарын, мына ошолордун жагынын баардыгын изилдөө жүргүзүп алыш керек. Ал эми төртүнчүсү, бул ошол төртүнчү даярдануу убактысында сенин ошол чыгармачылык тобуң менен ошол съемка учурунда эмне жумуштарды аткарасыңар? Оператор, үн оператору, ушул жарык берүүчүлөр кандай форматта тартышыңар керек, кандай силер ошол стилде көрүп атасыңар, ошолордун баардыгын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алыш керек. Бешинчиден бул сөзсүз түрдө режиссердук план. Бул режиссер өзүнүн пландарын канча күн тартса, ошол күнгө жасап жазып алыш керек болот да. Мына ушул 5 айтып кеткен 5 нерселерди аткара турган болсок, даярдануу убагында, демек биз съемкага аз да болсо даярдыгыбыз бар болот да. Андан кийин ушул съемка учурунда эң негизги нерсеси бул съемка учурунда ошол жазылган режиссердук план боюнча иштөө. Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн деп ушул күндөргө бөлүнсө, ошондо дагы сиздердин чыгармачылык топко дагы ыңгайлуу болот.
себеп дегенде сен ошол план боюнча күнүгө иштей бересиң. Сен билесиң бүгүн кайсын тартасың, эртең кайсын тарткан барасың, бүгүн кайсы каарманды тартасың, эртең ошол каармандын кайсыл жерде иштегенин тартасың. Же ошол чыгармачыл адам болсо, ошол балким биринчи күнү анын жөнөкөй адам катары тартып көрсөтөсүң. Ал эми экинчи күнү ошонун чыгармалары жөнүндө айтып бересиң. Үчүнчү күнү дагы башка нерсе. Мына ушундай болуп уланып кете берет да. Мына ошолордун баардыгын план кылып жазып алгандан кийин бизге ыңгайлуу болот дагы, биздин съемкадагы иштеп аткан жумушчуларга дагы керектүү маалымат болот дагы. Мына ошол боюнча иштеп кете бересиң да. Андан кийин ошол съемка учурунда дагы эң маанилүү нерселер ошол телевизиондук форматта бул көбүрөөк маалымат алуу. Демек көбүрөөк ошол каарман менен баарлашуу, сүйлөшүү. Сен отуруп алып ошол каарманды көбүрөөк ачып бергенге аракет жасасаң, демек ал кишиден көбүрөөк сен маалымат алышың керек. Ошондой эле ошол көрүп аткан биздин көрүүчүлөр тажап кетпеш үчүн кадрлар дагы динамичный болуш керек да. Мындай тез, динамичный, бир кызыктуу, балким кандай десек, бул автордук даректүү тасмаларда биз көбүнчөсү биз жай, шашпай, кадрлар менен өзүнчө бир стилистиканы кармап алып тартсак, ал эми телевизиондук форматта биз ар кандай ушул камеранын өзүнүн оператордун тажрыйбасына жараша ар кандай форматта, ар кандай кадрларда тартсак болот да. Балким ошол камерабыз дайыма жылып турабы, балким биз ушундай эле бир жерде турбай өйдө жактан тартабызбы, балким силер бир панорама жасап тартасыңарбы, рельси менен тартасыңарбы, же ошол дрон колдонуп тартасыңарбы. Мына ошолорду дагы баардыгын сүйлөшүп алып, ошол оператор менен бир жыйынтыкка келиш керек дагы болот да. Себеп дегенде азыркы 21 кылымда бизде техника өнүккөн, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биздин өзүбүздүн режиссердун жана оператордун фантазиясына жараша телевизиондук форматтагы фильмди мына ушундай кылып тартсак болот да. Ал бизди бир эле бир төрт буштукка киргизип алып эле мына ошондон чыкпа дегенге болбойт. Бул телевизиондук форматта дагы сен ар кандай кылып тартсаң болот да. Бирок эң башкысы унутпаш керек, бул көрүп аткан көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш керек да. Көрүп аткан көрүүчүлөр пайдалуу дагы болуш керек. Ар бир айтып аткан кадр, сүйлөп аткан ошол үнү кошто сүйлөп аткан дагы көрүүчүлөргө жетип туруш керек да. Эмне үчүн биз ошол кадрдын сыртындагы үнү коштону кошобуз? Эмне үчүн? Биринчиден, ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Биз жөн эле азыр ошол каарманды же көбүнчөсү азыр ошондой кылабыз го, каарман тиги бир сейилдеп басып баратат. Сейилдеп басып баратканын көрсөтсөк, үн коштосу жок болсо, жөн эле басып баратат деп карап коюшат да, көрүп аткан көрүүчүлөрчү. Ал эми биз ошол сейилдеп басып кетип атканда, балким ошол каарман чыгармачыл адам болсо, бир жазуучу катары болсо, ошонун жазган бир кыскача аңгемелеринен алып окусак, ал киши басып баратат. Ошол аңгемесинен кыскача үн коштоо менен кетсе, ошондо дагы бул түшүнүктүү болот да. Демек, бул жазуучу экен. Ошол жазуучунун бул илгери там 1900 канчанчы 95 жылы жазган чыгармаларынан кыскача деп туруп үн коштоо менен дагы кетирсек болот да. Ошондуктан бул жерде айтып кетсек, бул өзүнүн режиссердун өзүнүн көз карашына, ой жүгүртүүсүнө, ошонусуна жараша дагы болот да. Бул ошол телевизиондук форматтачы. Мен ойлойм, бирок телевизионный форматта, мен дагы өзүм телевизиондук форматта 1-2 кино тарткам, бирок мага кыйынчылык жараткан. Себеп дегенде мен автордук ушул даректүү тасмаларды деле тартып жүргөндүктөн, мен эч качан кинолорума үн коштолорду кошпогондуктан мага кичине кыйынчылыктарды жараткан. Ошол биринчи тартканда, бирок кийин өзүң ошол нерсенин баардыгын окуп билип алып, ошол изилдеп алгандан кийин, ошол темаңды же ошол каарманыңды изилдеп алгандан кийин, сен бүт нерсени көргөндөн кийин, сен ошол өзүңө сценарий жазып алгандан кийин сага оңой эле болуп калат да. Сен тартканга дагы ыңгайлуу болот да. Бул жерде телевизиондук формат менен телевизиондук даректүү тасма менен жөнөкөй ошол автордук даректүү тасмалардын айырмасы аябай чоң. Себеп дегенде, телевизиондук форматта сен атайын сценарий жазып алып, ошол сценарий боюнча иштесең болот да. Бул сага
бир четинен оңой дагы болот, бир четинен ошол өзүңдүн режиссердук тажрыйбаңды дагы көрсөтүшүң керек болот. Себеп дегенде сен каарманды атайын бир студиядан тартышың мүмкүн, интервьюну сөзсүз түрдө үйдө эмес студияда тартасыңбы, бир кооздоп, мына мен отургандай бир кооздоп бир жерде ошондой тартышың мүмкүн, атайын отургузуп, же бир атайын каарманга дагы кызыктуу болуш үчүн бирөөлөр менен жолуктуруп, келиңиз бул менен жолугуңуз ошол убактыда тартайын деп калышың мүмкүн. Ал эми сен автордук өзүңдүн башка даректүү тасмаңды автордукты тартып атканда бул иштерди жасай албайсың. Себеп дегенде сен атайын сценарийиңда болбойт, сен билбейсиң эмне болуп кетет. Ал жерде сен жөн гана байкоо түрүндө тартасың. Мына ошол байкоо түрүндө тартканда ошондо мындай айырмачылыктар болот да, телевизиондук менен автордук даректүү тасмалардынчы. Андан кийин ошол съемка учурунда сөзсүз түрдө телевизиондук форматта биздин көрүүчүлөр көргөндүктөн бир кадрлардагы кооз, кызыктуу, башкача ракурстардан алынган болсо дагы кызыктуу болот да. Көрөрмандаргачы, көрүп аткан көрүүчүлөргө да кызыктуу болот. Мына ошол тараптарын дагы сиздер атайын өзүңөрдүн оператордук чыгармачылык топ менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Андан кийин балким ошол дагы динамиканы дагы кошуш үчүн дагы монтаж учурунда музыкаларды кошсо болот. Үн коштоодо сөзсүз түрдө музыканын коштоосунда дагы кылса болот да. Бул жерде аябай көптөгөн элементтерди, көптөгөн куралдарды колдонсок болот бул даректүү тасмадачы. Телевизиондук форматтагы даректүү тасмада көптөгөн элементтерди колдонсок болот. Ошол эле айтып аткан архивдер, ошол эле айтып аткан бир постановочный атайын жасалган кадрларды деле кошсок болот. Себеп дегенде эгерде балким бизде архивдер жок болуп калат, биздин каарманыбыздын өздүк архивдерин такыр таппайбыз. Ал үчүн эмне жасасак болот? Биз атайын актерлорду чакырып ойнотуп мындай бир ошол орусча айтканда бир постановочный бир кадрларды жасасак болот да. Ошол балким биздин ошол каарманыбыз азыр көзү тирүү эмес, бирок ал каарманыбыз жөнүндө такыр бизде маалымат жок, ал каарманыбыз жөнүндө видеолор жок, сүрөттөр жок. Ошол учурда дагы биз ошол режиссердук өзүбүздүн ойлорубузду, өзүбүздүн фантазиябызды иштетсек, ошондо биз кандайдыр бир постановкаларды дагы жасасак болот да. Ал жерге атайын актерлорду кошуп алып дагы постановкаларды жасап, ошол сымал бирок ошол үн коштоо менен, бирок ошол бул деле даректүү болот, бирок даректүү бул баягы орусча айтканда постановочный документальный фильм деп коет да. Бул даректүү атайын ошол постановка жасаган фильмдер дагы болот да. Бул ушундай фильмдер дагы болгонго укугу бар да. Себеп дегенде ошондой форматтагы дагы фильмдер аркылуу биз көбүрөөк маалымат бере алабыз ошол тартып аткан темабыз жөнүндө же каармандарыбыз жөнүндө да. Анан ошондой эле бул жерде эң башкысы ошол каармандагы балким ошол бир кызыктуу каарман тандап алдың, бирок ал кишини көбү билет да. Мисалы үчүн жазуучу катары билсе, же бир коомдук ишмер анын жасаган иштери боюнча билсе да, ошол жагын эле көрсөтпөстөн ал кишинин өзүнүн жашоосун да, өзүнүн ошол коомдук ишмер катары эмес, башкача өзүнүн башкача ички дүйнөсүн, кандай десем, бул башка тарабын дагы көрсөткөнгө аракет жасаш керек да. Мына ошол башка тарабын көрсөткөндө бул коомчулукка, биздин көрүп аткан күйөрмандарга кызыктуу болот да. Эмнеге дегенде биз эми күнүгө көрүп жүрөбүз, эми бул чыгармачыл адам болсо, ыр жазса, чыгармалар жазса, анын баардыгы билсе, андан кийин ал кишинин жөнөкөй эле өзүнүн үйүндө жүргөндө, бул ошол чыгармачылык эмес, мындай башка тарабын караганда кандай киши, ошол жагдагы каармандардын ошол жагын да көрсөтсөк, күйөрмандарга, биздин көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болот деп ойлойм да. Себеп дегенде бир жак эле бир линия менен кетпестен, ар кандай линия менен кетип, ошол ар кандай тараптан дагы көрсөтүш керек да, оң жагын дагы, терс жагын дагы. Канчалык материал дагы көп болсо, канчалык көбүрөөк силер ошол каарманыңар менен көп аралашып, сүйлөшүп, көбүрөөк материалдар тартсаңар, ошончолук монтаж учурунда дагы силерге оңой болот да. Тартканга дагы,
канчалык көп тартсаңар, ошол монтажга дагы жасаганга көбүрөөк өзүңөрдүн кадрларыңар көбүрөөк материал болгондо ошондон да жасаганга оңоюраак болот. Негизи өзү ошол даректүү тасмаларда 20 саат, 30 сааттап тартышат да, анан ошол 20 саат 30 сааттан 10 минуталык 20 минуталык кинолор жасашат. Мына ошондуктан съемка учурунда дагы сөзсүз түрдө силерге айтып кеткен мен айткан нерселердин баарын колдонуш керек болот. Ал эми монтаж учурунда ошол монтаж бүткөндө баягы силер жазган үн коштоо, закадровый тексттерди атайын ошол үн коштоо боюнча монтаждап баштасаңар болот да. Ошондо дагы силерге оңой болот. Жазылган текст боюнча монтаждоо аябай оңой болот да. Андан кийин музыканы кошкондо, ошол үндөрүн оңдогонго дагы силерге бир ыңгайлуу болот дагы, бир ушул айта турган ойду чыгара аласыңар да. Ошол жазып алып башынан аягына чейин эмне болгонун ошол үн коштоо сөздөр менен жазылып алгандан кийин ошол үн коштоого карата силер материалдарды, кадрларды тизип чыксаңар болот да. Ошол эң башкысы бул жерде силерге айткандай телевизиондук форматтагы, жанрдагы даректүү тасмаларды бул эң башкысы ошол силердин көрүп аткан көрүүчүлөргө так маалымат жетиш керек болот да. Ошол силер маалыматты туура жеткире алсаңар, кызыктуу көрсөтө алсаңар, мына ошондо гана бир ийгиликке жетишесиңер. Кийинки сабагыбыздагы дагы ушул телевизиондук форматта тартылган даректүү тасмаларга кандай дагы куралдар керек, эмнелерди билишибиз керек дагы, ошол монтаж учурунда эмне жумуштарды жасаш керек, мына ошолор тууралуу дагы айтып кетмекчимин. Ошол мен айткан жогорудагы нерселердин баардыгын эске алып, ушул телевизиондук форматта даректүү тасмаларды тартсаңар, ушулардын баарын эске алсаңыздар, сөзсүз түрдө сиздерге иштегенге оңой болот. Андан кийин ушул монтаж боюнча дагы кийинки сабагыбызда сөзсүз түрдө кыскача болсо дагы ушул маалымат айтып кетем сиздерге. Монтаж убагында дагы кандай күч куралдар менен ээ болуш керек, кандай эрежелерди билишибиз керек, мына ошол тууралуу дагы кийинки сабагыбызда сөзсүз түрдө сиздерге айтып бермекчимин.